азыркы учурда семейный ипотека аябай актуальный болгон үчүн бир эле семейный ипотеканы бир эле семьяда күйөөсү бирөөнү, аялы бирөөсү 2 ипотека алса болот. Март айында орозоско байланыштуу биз акция жарыялаганбыз. Биздин кызмат акыбыз бекер болгон. Ошол учурда биздин көптөгөн жердештерибиз туура жолдорду тандап, бир эмес 2ден 3төн семейный ипотека менен үйлөрдү алышты. Эмне үчүн? Ал жерде деген 6% менен, мисалы үчүн 2 бөлмөлүү үйдү 9 миллиондун тегерегинде болду. 9 миллионго үй алып, аны деген айына төлөмү 60 миң эле рубль болот. Бүткөн үй ключүн 1-2 айда алат, алып эле кайра арендага сдавать этип койсо болот. Айына төлөм 60 миң, а 2 бөлмөлүү үйдү спокойно 60 миңге сдавать этсе болот. Бул менен ал өзүн кыйнабайт. Биринчи төлөмү жок, алды, арендага берип коет, арендатор ошол эле 60 миң ипотеканы арендатор эле төлөп берет. Сонун вариант.